Саламатсыздарбы, биз сиздерге космонавтика күнү атайын даяр сабактын шаблонун жасадык. Бул жерге мугалимдин аты жөнүн жазасыздар, сабактын аталышы же предмети, табияттаны, физика, география деген сыяктуу. Кийинки бетке өтөбүз. Бул жерде баалоонун түрүн окуучуларга биз түшүндүрүп кетебиз, кантип баалайбыз. Канча окуучуңуздар болсо ушул бетти көбөйтө алсаңыздар болот. Мисалы үчүн биринчи окуучуну баалаганда окуучунун атынын түшүн баскан сайын бизге мындай болгон. Сүрөттөр чыгат, ушулар аркылуу баалайсыздар. Кийинки бетке өтөбүз. Бул жерге окуучуларга сиздер үй тапшырмасын сурап аласыздар. Үй тапшырмасын сураш үчүн бул жерде чыккан кометалардын үстүн басып көрөбүз. Үй тапшырмасы боюнча суроолор чыгат. Жалпысынан 6 суроо камтыдык. Суроолорго жооп бере болгондон соң кийинки бетке өтөбүз. Энтерди басып. Эми бул жерге темага байланыштуу бир 4 суроо жазасыздар. Мисалы үчүн биринчи суроого жооп берген соң аны бассаңыздар өчүп кетет. Экинчи суроону дагы ушундай кыласыздар. Окуучулар чыгып жооп берген суроолордун үстүн жылдыздарды басат. Басып болгон соң ракетанын үстүн бир жолу бассак, бул жерге ракета учат дагы. Артынан бул жерге темабыз жазылып чыгат. Сабактын максатын жазасыздар. 3 максатын. Андан соң окуучуларды топко бөлүп алабыз. Окуучулар өздөрү келет дагы бул жерден өздөрү каалаган космонавтика балдардын бирөөсүн басса, 3 топко бөлүнөт. Мисалы үчүн каалаган эле сүрөттү келип басышат. Ушундай болуп бөлүнүп кете берет өздөрү. Жалпысынан 30 окуучуну топко бөлө турган кылып жасадык бул жерге. Ушундай кылып өздөрү каалаган сүрөттүн үстүн басса, дал ушул сыяктуу бөлүнүшөт. Бул жерге тема боюнча кыскача түшүндүрмө жазасыздар, маалымат бересиздер. Кийинки бетке бул жерге өзүңүздөр ошо сабагыңыздар боюнча атайын видео сабактар болсо коюп алсаңыздар же сүрөттөрдү коюп алсаңыздар болот. Андан соң бул жерде атайын QR коддор тууралуу космонавттар жөнүндө кыскача маалыматтар бар. Кааласаңыздар бул жерде өчүрүп койсоңуздар деле болот. Кааласаңыздар окуучуларга ошол маалымат берип койсоңуздар деле болот, сканерлеп. Анан бул жерде окуучуларга гимнастика. Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали, и она заплакала, да кап-кап-кап закапала. Физ минутка кылып ушуну ойнотуп бир аз болсо да көңүлдөрүн ачып алсаңыздар болот. Бул жерде окуучуларды сабактарды бышыктоого арналган суроолор бар. Суроо жоопту атап койдук. Эми биз бул жерде мына планеталарды 6 суроо койдук. Мына планетанын үстүн басабыз. Окуучу бул жерге суроону жазып коесуздар. Суроого жооп берген соң туура катасын текшериш үчүн планетанын үстүн бир жолу басабыз. Бул жака жообу чыгат. Кайрадан башка бетке барыш үчүн бул жердеги космостук корабльди басып көрөбүз. Башка бетке барасыздар. Мына кийинки суроону бассаңыздар. Кайрадан эле мына планетанын үстүн бассак жообу чыгат. Кайтып башка бетке барабыз.
Жинде окуучулардын суроо 6 суроону тең жооп берген соң кайтадан корабльди бассак кайтарым байланышка келебиз. Бул жерде мына сүрөттөрдүн үстүн басуу аркылуу окуучулар өздөрүнүн рефлексиясын билдиришет. Азыр мына жерин оңдоп коеюн, бул жерде сүрөтүбүз көрүнбөй калыптыр негизи. Эми акыркы бетке өтөбүз. Бул жерге үй тапшырмасын бересиздер. Ошону менен сабагыбыз жыйынтыкталат.